Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен дагы бир жуманы артка калтырып, жуманын алгачкы күндөрүнө кадам таштаганы турабыз. Андыктан жалпыңыздарга жагымды эс алууну каалоо менен бирге биз көрүнгө көрсөтүүсүн баштайбыз. Биздин берүүнүн алкагында биз сиздерге кыргыз элинин көөн өрбөс мурастары, ата бабадан калган кол өнөрчүлүктөрү тууралуу кеп кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Нечендеген кылымдар бою колдонулуп келген карапай тиштери азыркы учурда колдонуудан чыгып калганы менен ал кезинде элибиздин негизги буюму болгондугу тарыхый археологиялык казуулардын негизинде далилденген. Ал эми мындай табылгалар учурда музейлерде табирик катары сакталып, кыргыз баалуулуктары катары толуктап келет. Кыргыз эли байыркы элдердин бири. Алар дайым көчмөн турмушта жашагандыктан жыгаштан, же болбосо карапа жасоо өнөрүнө ээ болуп, андан түрдүү буюмдарды жасашкан. Буга Кыргызстандын аймагында табылган археологиялык казуулардан табылгалар жана боз үй далил. Мына ушундан улам карапачылык өнөр атам замандан бери эле калыптанып келген өнөр экенин айтсак болот. Карапа башкача айтканда керамика деген сөздү билдирет. Латынчадан сөзмө-сөз которгондо чопудон ар кандай буюмдарды жасоо өнөрү дегенди түшүндүрөт. Илгерки убактарда чопудон жасалган буюмдар бир гана идиш аяктын милдетин аткарып келсе, бүгүнкү күндө ар кандай техника, технологиялардын негизинде машина курууда, авиациондук өндүрүштө кеңири колдонулуп келет. Карапа жасоо өнөрүнүн тарыхый жолуна көз чаптыра турган болсок, адам затынын коомундагы эң узак таш доорунун акыркы баскычтарында да кезиктирүүгө болот. Ал эми эне сайлык кыргыздарда карапа жасоо өнөрчүлүгү бир кыйла өнүккөн. Кыргыз карапачылыгынын традициясынын түпкү чыгышы алгачкы орто эне сай тарыхынын Хунни Сармат мезгили. Түштүк доорундагы карапачы усталардын өтө алгачкы традициясына жакындайт. Энсе кыргыздарында баягы кыргыздардын вазасы аябай белгилүү болгон да, чоподон жасалган. Ушунчалык чеберчилик менен, кооздук менен жасалгандыгына байланыштуу ошол ваза Кытай булактарында калган да, жазылып калган. Кытай булактарынын таяна турган болсок, ал вазаны батышка, чыгышка экспортташкан дагы экен да. Ошол энсе кыргыздардын в основном кылычын, анан вазасын экспортташкан, анан именно чоподон жасалган ошол ваза аябай кооз болгон экен. Бул Кытай булактарында кыргыз вазасы деп жазылып турат да. Карапачылык кыргыздарда бийик деңгээлге жеткен. Алар тарабынан иштелип чыгарылган идиштер эки негизги топко бөлүнгөн. Жөнөкөй көрүнүшү жок, бирок чарбачылык иштерине ыңгайлуу идиштер жана кооз идиштер. Келишиндүү кооздолуп, тышы басма оймо чиймелер менен көркөмдөлүп, кыргыз вазасы деген ат менен белгилүү болгон бир топ идиш аяктар жасалып, башка элдерге таралган. Убакыттын өтүшү менен өлкөбүздө бул өнөр менен алек болгондорго көп көңүл бурулбай келет. Анткени учурда көпчүлүк кыргыз өнөрпоздору жасаган буюмдардын дээрлик бөлүгүнө чет өлкөлүктөр өзгөчө кызыгып, коомчулуктун көңүл сыртында калгандай. Бирок канчалык оор, кырдал болбосун, бардыгын жеңип, кылган эмгегинин акыбетін көрүп, бул милдетти аркалап жүргөндөр да жок эмес.
Көчмөн кыргыз элинин кылым карыткан тарыхы, кол өнөрчүлүгү, маданияты окумдан тогонго уланып келет. Ата мурасын аркалаган өнөрлүү, ары таланттуу чебер усталар бүгүнкү турмушубузда нукура кыргыз жыттанган түркүн түстүү буюмдарды жасап келишет. Тээлгери ата-бабаларыбыз суюктук менен данды сактоо үчүн табигый таза чопон алып, эйлеп, андан түрдүү идиштерди жасашкан. Ал эми убакыттын өтүшү менен ошол идиш максатында колдонулган чопо карапалардын ордун жезден жана фарфордон жасалган кумуралар баскандыктан колдонуудан чыгып калган. Бирок ошентсе да, ошол күндөн ушул күнгө чейин унутта калтырылбастан каарманыбыз сүрөтчү керамист Шарабидин мырза сыяктуу өнөрлүү инсандар улап келишет. Негизинен Шарабидин мырза Оштогу карапа жасоочу жалгыз гана уста. Анын жасаган ар бир буюму өзгөчө кооздукка ээ. Карман бир эле карапа жасоо менен чектелбестен түрдүү белек катары колдонулуучу сувенирлерди да жасайт. Ал эми анын алгачкы жасаган буюму дагы деле үйүндө сакталуу бойдон турат. Үйрөнүүгө кыйын да, колду үйрөтүш керек. Сезим менен өзүнүн сезим болуш керек, ошондой. Кылынат, сезип. Биринчи жасаганың конечно калат, алып койгонмун, үйдө турат ол. Кичинесинде дарыгер болууну кыялданган Шарабидин мырзанын бул өнөргө кызыгуусу армиядан келгенде эле башталган. Ал өзүнүн өжөрлүгүнүн арты менен бир топ ийгиликтерге жетип, эл аралык сынактарга катышып, алтын медалдарга ээ болгон. Тынбаган эмгеги менен ал азыркы учурда чоң керамистке айланган. Выставкаларга 94-жылы баштаган болсок, 97 кичик алтын медал алганбыз Бишкектен выставкадан. Анан 98-жылы чоң золотой медалды алганбыз. Анан 2000-жылы Германиядан золотой медал беришкен. Биз эмгеги ушул. Эгерден ата-бабаларыбыз кол өнөрчүлүктүн түрү менен алектенишип келген. Алардын ичинде мындай карапа жасоо өнөрү эң баалуу өнөрлөрдүн бири болгон. Мурда мындай карапаларды колго жасашкан болсо, азыркы учурда мынтип заманбап технологиянын жардамында станоктордо жасашат. Ар бир буюмун кылдаттык менен жасайт. Мындай көздүн жоосун алган карапалар ийилген таза чоподон жуурулуп алынат да станокко коюлуп, ыгы менен жасала баштайт. Болсо чорчуп жарып таштайт глазырларды.
üstünden bergen glazur, o жылтырап турган glazurlar 800'den 1000 gradusda eriyip dolar. Tuz çıkanda ulardı götürüp taşlayıp, jarıp taşlayıp. Мисалы чоконун сапатын баалаш үчүн кыргыздар аттын куйругуна баягы ылайды жармаштырып дарыядан өткүзгөн да. Ошол ылай куйрукка жармашкан ылай качан гана баягы дарыядан ояка бияка өткөндө түшпөй аттын куйругуна жармашып калганда, демек бул ылайдын бышкандыгын аныкташкан. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол 11-12 кылымда курулган ылайдын составтары бузулбай бүгүнкү күнгө чейин сакталып келүүдө. Негизи карапаны жасаганда дагы бир өзгөчө шыкты, өзгөчө талантты талап кылат экен. Мен канчалык аракет кылбайын, менин буюмум окшошкон жок. Жок дегенде чай ичкен чыныга дагы окшоп калды окшойт. Шарабиддин аганын жасап жаткан карапасы уламдан улам ачылып, мойну койкоюп көркүнө чыга баштады. Каарман өзү сүрөтчү болгондуктан башкалардан өзгөчөлөнүп, карапанын бетине түрдүү сүрөттөрдү. Оштун символу болгон Сулайман тоону түшүрүүнү жактырат. Dayar oldu. Bu toğursaganda bir gün, 2 günde toğursak nimede. Ne desem, skvaznak çok derdi. Çok derdi, toğursagdı, özümden desem, olsun jarıp dedi. Olar döşe özüm çapon özümden süret tatып alıp, lepke alıp, hazır gösterip Buna toğursagandan keyin taşıt kılabız. Dağın üstüne qo'zlab сүрөт тартылат. Табына келгенде азмол жумшак 1-2 күндө турат. Ушинтип чебер колдон өткөн чопо идиши көлөкө жерде тоорусуп, андан соң жогорку таптагы, тактап айтканда 800-1000 градустагы ысыктыкта бышырылат. Ал эми өз колунан чыккан кумураларын бышыруу үчүн каарман мешин өзү жасап алган. Шарабиддин аганын колунан жаралган мындай кооз буюмдарды кардарлар буйртма менен үйлөрүнө сувенир катары жасатып алып кетишет. Ар бир буюму өзгөчө идеяны, фантазияны камтыгандыктан биринен бири өтүп, кооз жана көздүн жоосун алат. Өзүнүн үйүн чакан музейге айланткан каарманыбыздын конушуна кызыккандар да келип көрүп кетишет. Ал эми кыргыз элинин байыркы тарыхын, көнөрбөс мурасын, таасын көрсөтүп турган мындай чопо буюмдары экологиялык жактан таза жана адамга эч кандай зыяны жок экенин баса белгилеп айтууга да болот. Ош тарыхый археологиялык эстеликтерди камтыган негизги аймак. Бул өрөөн батыш менен чыгышты бириктирген жибек жолунун боорунда жайгашкандыктан маданият, кол өнөрчүлүк жана маалымат алмашуунун борбору болуп турган. Байыркы Ошту алып караганда эле ustaлардын, кол өнөрчүлөрдүн мекени элестелет. Ал эми байыркы жашоочулардын жашоо тиричилигин тактаган жер астынан казылып алынган табылгалар алардын ичинен карапалар түзөт. Ош шаарынын аймагынан табылган ар бир буюм тарых үчүн баалуу. Азыркы учурда Ош шаарындагы Сулайман тоо улуттук музей комплексинде бир канча дооруга тандык карапа буюмдар сакталууда. Биздин түштүк аймагында негизинен дыйканчылыкка негизделген утурукташкан калып жашагандыктан
Алар ушул үй тиричилигинде дайым карападан жасалган буюмдарды пайдаланышкан. Суу сүт куюшкан, дан эгиндерин сакташкан, күнүмдүк тиричиликте пайдаланышкан. Андан сырткары шамчырактар бар, алар дагы ошол карападан жасашкан. Андан кийин диний ырым-жырымдарга тиешелүү дагы буюмдар болгон. Ал буюмдарда мисалы үчүн зарастийлер сөөктөрүн сакташкан, ас суугарларда, шамчырактарда өчпө соттор күйүп турган. Сулайман Тоо улуттук тарыхый музей комплексинде негизинен 33 миңден ашуун экспонаттар сакталуу болсо, анын негизги бөлүгүн археологиялык буюмдар түзөт. Коло дооруна таандык биздин заманга чейинки 3-1 миң жылдыкта, башкача айтканда 4000 жыл мурдагы карапа чоподон жасалган буюмдар бар. Карапа негизинен эки максатта колдонулган. Аларды күнүмдүк турмушта жана чарба иштеринде кеңири колдонушкан. Ал эми коло дооруна таандык Сулайман Тоонун боорунан ош кыштакчасы табылып, алар башкалардан өзгөчөлөнүп, карапалардын бетинде геометрикалык фигуралар тартылган. Мындай фигуралар чүрүлгөн керамикаларга бир гана оштук усталарга таандык болуп, башка аймактагылар жасашкан эмес. 18-19 кылымдарда оштун базарларында сатылып, үйлөрүндө кеңири колдонушкан. Карапа идиштери ошол дүйнөнүн бардык жерлеринде эле колдонулган. Негизинен ошол суу куюучу максатта пайдаланышканда көпчүлүгү. Акыркы жылдары Каракулжа районундагы көрүстөндөн Оштун аймагынан үйлөрдү курууда жана шаардагы Навай көчөсүндөгү чоң көпүрөнүн курулушунда карапа табылган. Ал бийик келип, негизинен агадан өсүмдүктөрү сакталган. Ата бабабыз колдонгон баалуу буюмдарды келечек ээлерине көрсөтүү, тааныштыруу максатында да чакан музейлери уюштурулуп, аларга түрдүү карапаларды жана калдыктарын топтошкон. Ар бир карапа ар түрдүү мезгилге, дооруга таандык болгондуктан, булар биз үчүн келечек үчүн өтө баалуу. Борбор Азияны изилдешкен окумуштуулар кеч коло дооруна жана эрте темир доорунда усталар чоподон идиштерди жасоодо атайын технологияны, тагыраагы, гөнчардык станокту ойлоп табышканын айтышат. Анда жасалган комуралардын ыкмасы бир топ өнүккөн. Көрүнүшү, формалары, жасалуу ыкмалары жакшырып, кийинчерээк охра минерал боектору менен кооздолуп жасалган. Эл ичи өнөр кенчи, түптүү кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгүн унутта калтырбай улап, калк кадырына айланган өнөрлүү, таланттуу инсандары ар дайым элесинде болот. Ал эми сиздер менен байыркы тарыхы терең кыргыз элинин баалуулуктарын улап, келечек ээлерине өткөрүп берип жаткан уюткуларды чагылдырган көрөңгө көрсөтүүсү болду. Мен сиздер менен коштошом, саламатта калыңыздар.